Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубаныч-ке берилет. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен кимдир бирөөнүн сөзүнө комментарий бергим келбейт. Бирок азыр дагы, келечекте дагы биз динди, ишенимди ар кандай саясий иштерге, шайлоолорго, мына ушундай мыйзамдарга аралаштырбашыбыз керек. Ишеним бул адамдардын ишеними, бул ыйык нерсе. Ошону мына ушундай парламент трибунасына алып чыгып, ар кандай кылып мындай пайдаланганга эч качан жол берилбеш керек. Бул жерде биз мыйзамдар тууралуу сөйлөшөбүз. Азыркы мыйзам бул экономикалык мыйзам. Мына ошону түшүнүп алышыбыз керек. Тескерисинче, жана ушундай жанагы күнөө болот, жана башка дегендин бардыгы урматтуу кыргызстандыктар, казино ойнобогула, казиного кирбегиле, бул болбойт деп үгүттөш керек. Мына бул дагы жардам. Элге, жерге болгон жардам. Урматтуу кыргызстандыктар, казиного кирбегиле дегиле мына. Мына ошону баарыбыз үгүттөйбүз. Экинчиден, Акылбек Үсөнбекович, ушул түшкөн каражат бир гана Кытайдын карызын тейлөөгө кетсе жакшы болот эле. Үчүнчүдөн, жанагы бизде 100 миң деген кыргызстандыктар бар да, жана Орусиянын жана башка мына Казакстандын паспортун алганчы. Ошолор казиного кирүү аракетин жасаса, кирип атканда кайсы жылы базадан киребестен чыгып калат. Качан паспортун алмаштырган? Бул Кыргызстандын жараны болгон 15 жыл мурун. Кийин паспортун алмаштыргандагы деген жана базадан чыгып калат. Ошондой адамдарга дагы киргенге тыюу салышыбыз керек. Ошондо кыргызстандыктар дагы башка мамлекеттин жарандыгын алган биздин мекендештерибиз дагы казиного кире албай калат. Мындай чечүүнүн жолун тапса болот. Эми эл жанагы 90-жылдардан бери ар кандай бийликтер келип алмашып, убадалар болуп ишенбей, ошол кыргызстандыктар дагы кирбейт дегенге көпчүлүгү ишенбей турушат да. Ошону ишендириш үчүн бир кыргызстандык кирсе, дароо лицензиясын тартып алып туруп, 10 секунд. Бир эле кыргызстандык кире турган болсо, ошол казинону жаап, лицензиясын тартып алып, айыпка жыгыш керек, ошондо башкалары ойлонуп калат. Мына ушундай жол менен Рахмат, урматтуу Жанарбек Кубанычбекович. Биз сиздин айткан сөздөрүңүздүн баарын эске алабыз. Толугу менен жеке эле жалгыз экспортный, импортный банк Кытайдык эмес, тышкы карызды төлөөгө, жиберүүгө биздин өкмөт даяр.